Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, урматтуу бүгүнкү жыйынга чакырылгандар. Кыргызстан билим берүү деңгээли боюнча 191 өлкөнүн ичинен 76-орунда турат. Бул тууралуу билим берүү министри жогорку кеңеште билдирди. Мындан сырткары илимий ишмердүүлүк боюнча Кыргызстан артта калган. Алсак 197 мамлекеттин ичинен 126-орунда турат. Элимпоздордун саны боюнча 128 өлкөнүн ичинен 51-орунда, патенттердин саны боюнча 171 өлкөнүн ичинен 88-орунда, инновация индекси боюнча 132 өлкөнүн ичинен 94-орунда турат. Ал ортодо билим берүү тармагы коррупцияга белчесинен баткандыгын депутат Кундузбек Сулайманов айтып чыкты. Анын айтымында жогорку окуу жайлардагы мугалимдердин айлыгы аз. Мындан улам окутуучулар студенттерден акча алып жаткандыгын билдирди. Азыр сизде жогорку окуу жайларында сессияга чейин семестр убагында сабакка катышуу деген болбой калды. Муну сиз жакшы билишиңиз керек. Ошолорду колго алыңыз. Мугалимдердин жогорку окуу жайларындагы мугалимдердин айлыгы көтөрүлбөй атканын жакшы билесиз. Сиз Акылбек Үсенбековичтин кабинетине күнүгө тыкылып кайра кирип, ушулардын айлыгын көтөр дешиңиз керек. Көтөрмөйүнчө алар иштебейт. Алар ушул коррупцияга барат. Ана мынау садиктердеги, азыркы дагы эле болуп аткан садиктердеги жана электронный очет деп атасыз, буга карабай туруп дагы акча алып аткан көрүнүштөр бар. Эми баягы колунан кармоо болбосок дагы калк айтса калп айтпайт деген жакшы сөздөр бар. Бир класста 40-50 бала билим алып жатат. Мындай пикирин депутат Алишер Козиев айтып чыкты. Мыйзам боюнча бир класста 20-25 гана бала билим алуусу керек. Бул норма учурда бардык эле мектептерде сакталбай жаткандыгын билдирди. Бул көйгөйдү чечүү үчүн жаңы салынып жаткан билим уяларын тездетип бүтүрүүнү талап кылды. Бул жерде мамлекет акча бөлүп атат. Жумуш кетип атат. Акча жагына маселе жок. Биринчи кезекте ушул салынып аткан мектептердин сапаты. Подрядчиктердин жасап аткан кыймылы. Мен мисалы бир эле мисалды айтайын, Кара Суу районундагы Каныбек Абдулдаев мектеби. Башталганына 8 жыл болду. Бирок подрядчиктен подрядчикке өтүп, 3-4 подрядчик бар. Сапаты начар. Бөлүнгөн акчаны дагы мындай толук кандуу иштетпей атышат. Коюлган эшиктери, коюлган парталары, доскалары сапаты начар. Ошону ким көзөмөлдөйт? Кандай кылып, кандай чара көрөбүз? Ошондой эле министр мектептерде китептердин жетишсиздик көйгөйүн чечүү үчүн 1 миллиард 128 миллион сом керектигин билдирди. Бул каражатка 4,5 миллион дана окуу китептери басылып чыгаарын айтты. Өлкөдө китеп таңкыстыгын жоюу максатында министр учурда орус басмаканалары менен сүйлөшүп жаткандыгын кошумчалады. Учурда Учкун ачык акционердик коому 700 миңден ашык окуу китебин чыгарууну пландалып жатат. Ал эми көркөм кошумча адабият менен камсыз кылуу боюнча окуу керемет долбоору министрликтен өнөктөшү катары учурда 1065 мектепке 82 коомдук китепкана алды жана ошондой эле кыргыз тилинде толугу менен көркөм өнүктүрүүчүлүк китептери менен мектеп библиотекасын камсыз кылды. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында бала бакча, ысык тамак, китеп жетишсиздиги, билим сапатын жогорулатуу боюнча талкуу болду. Мындан сырткары 150 мугалим директордук кызматка сынак тапшырып, анын ичинен 9 гана өткөнү депутаттардын нааразычылыгын жаратты. Жаңылай Каныбек кызы, Бактыбек кызы Каникей, билим жаңылыктары. Бул парламенттин табигаты ошондой. Моюнун буттарын таш калканына катып алыптыр. Эмне үчүн катып алды? Кайсы учурда? Журналист, жазуучу Зинакан Пасанова өзүнүн калемине таандык Ташпака Лео деген жомогун кенже класста окуган балдарга окуп берип, балдардын суроолоруна жооп берди. Балдар жомокту кунт коюп угуп, соңунда өздөрү билген ташпакалар тууралуу айтып беришти. Азыр балдарыбыз табияттан алыстап кетип атат. Жаныбарлар бакы шаардык балдар айрыкча ошол үчүн буларды табиятка жакындаштыруу, жаныбарларга менен доштуруп, ошол аркылуу балдарда боорукердик, бакы кеңпейилдик, ушундай бир сүйүү сезимдерин ойготуу максатында ушундай Лео ташпакка аңгеме жазылганда, анан бул балдарга аябай жагат деп ойлойм. Ошончо мага деле жагат. Бул саамалык окуу керемет долбоору тарабынан уюштурулган. Авторлордун китеп кербени деп аталат. Долбоордун алкагында заманбап технология, экология жана башка жаңы жомоктор жазылган 1,5 миллиондон ашуун китеп басылып чыгып, пилоттук мектептерге жеткирилип жатат. Мен окуган китеп Аябай сонун экен. А бул зоопарк жөнүндө экен. Алар
Ал жакта мага аюу жакты. Эмне дегенде ал аябай күчтүү. Экинчиден мага носорог жакты. Көпчүлүгү кыргыз тилинде чыкты. Орус тилинде, өзбек жана тажик тилдеринде чыкты. Негизи долбоордун 1376 пилоттук мектебибиз бар. Ал деген 80% түзөт. 80% ошо Кыргызстандагы мектептерди түзөт, ошолорго таратылат. Китептин презентациясына авторлор чакырылып, балдарга жомок окуп берүүдө. Белгилей кетсек, заманбап жомок жазган балдар жазуучулары дагы сынак менен тандалып алынып, технология багытында окуудан өткөн соң гана балдардын тилине салып, кызыктуу, ширин жомокторду жазышкан. Андагы сүрөттөр дагы балдардын табитине жараша сынактан өткөн иллюстраторлор тарабынан тартылган. Эксперт топ менен биргелешип иштеп, анан ошо чыгармаларды жараттык. Алар ошо анда да тандоо болду, ошо жазылган чыгармаларды. Анан ошол тандалып алынган чыгармалар өзүнчө китеп болуп чыгып, мына мисалы азыр 1,5 миллиондон ашык китептер чыгыптыр. Ошолордун бардыгын мектептерге акысыз. Башталгыч класстардын балдарына жаздык деп атпайбызбы? Ошолордун психологиясы кандай китептерге кызыгат. Ошонун баарын авторлорго айтып, аларга үйрөткөнбүз. Андан сырткары ар түрдүүлүк, инклюзия, гендердик теңчилик дегенди да эсибизге алганбыз. Авторлордун китеп кербени алгач Ош шаарында Токтогул Сатылганов атындагы облустук китепканада башталып, кийин шаар ичиндеги бир нече мектептерди кыдырды. Китепти окуган балдар дагы авторлорго ыраазычылык иретинде жомоктогу каармандарды сахналаштырып, концерттик программа тартуулашты. Китеп окуу керемет, айрыкча андагы окуялар балдардын реалдуу жашоосуна дал келсе. Окуу керемет долбоорунун бул иш-чарасы 12 декабрга чейин өлкө боюнча жайылтылат. Бир гана окуу жана эмне жана окуу. Бишкекте Honda Fit үлгүсүндөгү унааны токтоп турган жеринен айдап качып, арзан сатып жибергенде эки өспүрүм кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы кабарлады. Билдирмеге караганда 27 ноябрда милицияга жабыркаган тарап кайрылып, унаа оңдоочу жайлардын биринин жанында токтоп турган 500 000 сомдук Honda Fit үлгүсүндөгү унааны белгисиз адамдар айдап качып кеткенин айтып арызланган. Мындан улам кылмыш жаза кодексинин 211 беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Ыкчам издөө иштеринин натыйжасында 16 жана 17 жаштагы эки бала кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. 17 жаштагысы буга чейин соттолуп чыкканы маалым болду. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан Бишкек шаарындагы билим берүү мекемелеринде боло турган теракттар тууралуу атайылап жалган билдирүүлөрдү жөнөтүүгө катышкан жарандар аныкталып кармалды. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө жана техникалык иш-чаралардын натыйжасында Борбор каладагы номер 33 мектеп гимназиясынын 9 классынын 3 окуучусу аталган окуу жайдын электрондук дарегине жалган билдирүүлөрдү жөнөтүшкөндүгү аныкталды. Учурда бул өспүрүмдөрдүн Бишкектеги жардыруулар боюнча анонимдүү маалыматтар тууралуу башка ушул сыяктуу иштерге катыштыгы болгону такталууда. Эске салсак, бүгүн Бишкек шаарынын Бөкөнбаев көчөсүндө жайгашкан номер 67 мектепке бомба коюлганы тууралуу билдирүү түшкөндөн кийин балдар жана кызматкерлер имараттан эвакуацияланып баштаган. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 259 беренесине ылайык терроризм актысы жөнүндө атайылап жалган билдирүү боюнча 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөткө түзөтүү жумуштарына же 500дөн 1000ге чейинки өлчөмүндө айып салууга жазаланат. Эсептик көрсөткүчтөр менен же 5 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратылышын эскертет. Автандил менен Айперил жаш режиссерлор. Алар бүгүн Кореядагы белгилүү режиссер Чан Чоль Сунун чыгармачылыгы менен жакындан таанышуу үчүн жана ошондой эле кино тууралуу маалыматтарды алайын деп олтурушат. Айтымында мындай чебер класстар аркылуу алар тасмага болгон чеберчилигин мындан ары дагы өркүндөтө алышат. В рамках университета мы часто мындай түрдөгү иш-чараларга көп катышып турабыз. Ошондуктан биздин чыгармачылыгыбызга көптөгөн тажрыйбаларды берет. Анткени биз түрдүү жанрдагы тасмалар менен тааныша алабыз.
Биз бир эле ата мекендик кино тасмаларды гана эмес, чет элдик тасмалар менен дагы тааныш болобуз. Мындай иш-чараларга катышуу биз үчүн келечекте жанрларды тандап алууга да түрткү болот. Өзүм режиссер самоучкам, негизичи университетте окуйм, окуган жоктум, мени бияка тааныштарым алып келишти, ошо корейский режиссер келет экен деп. Өзүм көбүнчө клиптер тартам, ошо клип режиссера мен кызыгам да, оператор болуп да, монтажер болуп да азыр иштеп турам. Ошо бияка келген мага кызыктуу болду, анткени дегенде бияка келип жаңы знанияларды алабыз, жана в будущем, келечекте жаңы нерселерди үйрөнгөнгө фундамент болот да. Түштүк Кореядан келген режиссер жана продюсер Чан Чоль-су студенттерге Корея агымы кантип азыркы деңгээлге жеткени тууралуу сөз кылды. Мындан сырткары студенттер жана режиссер Чан Чоль-су жараткан 79 миллиард бирөө үчүн кино тасмасын көрө алышты. Кинодо режиссер адам баласынын ач көздүгүн, өзүмчүлдүгүн көрсөткүсү келген. Менин Кан номинациясын алган алгачкы тасмам 2010-жылы тартылган. Андан кийин эле экинчи интернет комикстер негизинде тартылган тасмамды 7 миллиондон ашык көрүүчү көрүп чыккан. Азыркы учурда дорамалар жана бир кинотасманын үстүндө иштеп жатам. Чан Чоль-су студент режиссерлорго кино тасманы тартуу менен бирге сценарий дагы жазышса көптөгөн ийгиликтерге жетмек деген ой пикирлерин айтты. Бизде бир чоң көйгөй бар да, чоң маселе. Биз тартканды үйрөндүк. Биз графика жасаганды үйрөндүк, каскадерлор иштегенди үйрөндүк, көп нерсени үйрөндүк да. Могул акыркы 10 жылдын ичинде кинонун деңгээли бир топ эле өстү да. Бирок бизде бир маселе бар, Кыргызстанда сценаристтерди окуткан жери жок деп ойлойм да менчи. Сценаристтер өтө дефицит. Биз көбүнчө учурда кинолордун сценарийлерин туура эмес жазып алып, туура эмес кинолор чыгып калган көп учурлар болуп жатат да. Мен аны менен өзүм дагы алек болгом, иштегем, 15тен ашык кино тарткам. Мен жакшы түшүнөм да, бизде сценарий деген маселе бар да. Кино тасмалардан сырткары студенттерге Корей толкунунун глобалдык борбору Кёксанбукдо, дүйнөлүк Metaverse борбору деп жарыяланган Кёксанбукдо Metaverse борбору жөнүндө маалымат берди. Metaverse дүйнө жүзүндө белгилүү болуп жатат. Кореяда дагы Metaverse деген акырындан баардык тармакка колдонулуп келе жатат. Бүгүнкү күнү саясат ар кандай конференцияга, кино, искусство жада калса медицинада колдонулууда. Жакын арада ал глобалдуу болот. Андыктан Кыргызстан дагы даяр болсо жакшы болмок. Metaverse'ке бекер кирет, бир гана логин, пароль керектелет. Биз Кыргызстанга Кёксанбукдо Metaverse инновациясын маалымдап бөлүшкөнү келдик. Иш-чаранын соңунда студенттер өзлөрүнүн кызыккан суроолорун Чан Чоль-су жана Ли Чонуга беришип, жоопторун ала алышты. Кошумчалай кетсек, жолугушуу Кыргыз эл аралык универсалдык колледжинде болуп өттү. Бирмен Чомокоева, Эржигит Тилекбек уулу, Белим жаңылыктары, Бишкек. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде Кино Иннофест 2023 стартап фестивали болуп өттү. Долбоордун алкагында катышуучулар өздөрүнүн бизнес идеяларын ишке ашырышты. Анда ийгиликтүү бизнес баштоонун негиздерин үйрөнүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Сынакка жеке катышуучулар жана 4 адамга чейинки катышуучулардан түзүлгөн топтор катышты. Фестивалдын максаты Кыргызстандын санариптик, креативдүү жана жашыл экономикасынын кызыкчылыгындай фундаменталдык жана прикладдык көйгөйлөрдү чечүүгө салым кошкон инвесторлор тарабынан жаштардын ишкердигин өнүктүрүүгө жана стартаптарды тездетүүгө колдоо көрсөтүү. 45 команданын ичинен сынактын позициясына туура келген кызыктуу долбоорлору менен 10 мыкты команда сынактын жарым финалына өттү. Орто кесиптик билим берүү мекемелеринде мамлекеттик тилди заманбап технологиялык каражат менен окутуунун ыкмаларын жогорку окуу жайлардын мугалимдери атайын кереге кеңеш деп аталган жыйында талкуулап, тажрыйба алмашышты. Студенттерге тилдик деңгээлдер боюнча окутуунун заманбап технологиялары. Бул кереге кеңештин өзгөчө жагы түштүктөгү бардык жогорку окуу жайлардын кыргыз тилчи мугалимдерин чогултканбыз. Бүгүнкү иш-чара кереге кеңеш колледждерде кыргыз тилин заманбап технологиялар менен окутуу эмне үчүн алып атабыз? Абитуриенттердин агымына келген студенттерге туруштук бере ала турган деңгээлде методология, методика, дисциплиналарды окутуу, жайылтуу, башка журдор менен жогорку окуу жайлар менен байланыш жана студенттерди китеп окууга кызыктыруу, кыргыз жараны, улуттук нарк, адеп ахлак,
мамлекеттик тилди сүйүү деген негизги максаттарды койгонбуз. Жана буюрса бүгүн 8 баяндама бар. Аталган иш-чара буга чейин да жогорку окуу жайлардын бакалавриат жаатында каралып, бул жолкусунда колледждерде окутууну жолго коюшуп, мыкты педагогдор окутуу ыкмалары боюнча баяндамаларды жасашты. Мугалимдер күндө колдонуучу PowerPoint деген бизде ушул тиркеме атайын тиркеме бар. Ушул тиркеменин ордуна жаңы, көрүктүү, жасалгасы дагы абдан жакшы Имазия деген жаңы тиркеме менен тааныштырмакчымын. Ошондой эле ошол тиркемелердин ичиндеги бир топ колдонуучу сабактын бышыктоо сабагында, же болбосо этабында, же болбосо кайтарым байланыш учурунда кандай технологиялык каражаттарды колдоном, алардын бири мисалы Филиппити.нет деген тиркемени колдонуп көрсөтүп берүүгө даярданып турам. Ош мамлекеттик университетинде өткөрүлүп жаткан кереге кеңеште учурда перспективалуу жол менен бара жаткан колледждерде кыргыз тилин пропагандалоо, тажрыйба алмашуу, мыкты жаратман адистердин методдорун жайылтуу эффективдүү болуп жатканын катышуучулар да баса белгилеп өтүштү. Мындай кереге кеңештер бүгүн аба менен сууда эле керек да. Анткени ар бир окуу жай өз алдынча окутуу бергенге караганда алар бирдиктүү бир программа түзүп, ошо келечекте кесип ээлерин даярдасак дагы сапаттуураак болот деген ойдомун. Ал эми бул мындай кереге кеңештерден албетте биз өзүбүзгө тажрыйба алмашабыз. Биздин билгендерибизди башка окуу жайына жайылтабыз, алардыкын өзүбүзгө алабыз. Учур талабына ылайык мамлекеттик тилди технологиялык каражаттар менен окутуу мындан ары мектеп жана түштүк регионунун жалпы мугалимдерине жайылтылат.